Алы Токомбаев акын, жазуучу, драматург, котормочу, публицист, журналист, академик, кыргыз эл акыны социалисттик эмгектин баатыры болгон. Алы Токомбаев 1904 жылдын 7 ноябрында Кемин районуна караштуу Кайынды айылында жарык дүйнөгө келген. Атасы Токомбай Чортмүнөз айтканынан кайтпаган адам болгон. Апасы сүйкүмдүү, элдик чыгармаларды, ар түрдүү кабарларды айтып ыр жандуу адам болгон. Энесинин айткан сөздөрү Алынын шыгынын ойготушуна эрте шарт түзгөн. Атасы Алынын билимдүү жана сабаты жоюлган адам болушуна каалаган жана аны молдоого алып барат. Ал жактан Алы бирке гана сабаты жоюлган. 1916-жылы кыргыз элинин көтөрүлүшүнө байланыштуу Алы Токомбаев да башка элдер сыяктуу эле үй бүлөсү менен Кытайга качышат. 1917-жылы мекенине кайтышат. Падыша тактан кулады деген кабарды угуп мекенине кайтып келе жатышканда аябай кыйын күндөрү кечиргендиктен жана жугуштуу ооруга байланыштуу атасынан, апасынан, үй бүлөсүнөн ажырайт. Жалгыз Алы Токомбаев калгандыктан анын окууга эч кандай шарты жок болот. Жана Алы Токомбаевдин Курманалы аттуу тууганы анын шыгын көрүп, аны окууга жиберет. 1922-жылы Алы Токомбаев Ташкентке окууга барат. Советтик партиялык мектепке барып, сабатын ачат. Комсомолго мүчөлүккө өтөт. 1923-жылдан 27-жылга чейин Сагуда билим алып, 1927-жылы Кыргызстанга келет. 1927-жылдан 29-жылдарга чейин Республикалык Кыргызстан гезитинде редактор болуп иштейт. Ошол убактан баштап Алы Токомбаевдин өмүр адабияты жана журналисттик менен байланышта болуп. 1934-жылдан 40-жылга чейин Кыргызстан жазуучулар союзунун төрагасы болуп, андан кийин Советтик Кыргызстан журналдарынын редактору болуп иштеген. Эркин тоо газетасынын 1-номеринде Алы Токомбаевдин Октябрдан келген кези деген ыры басылып чыгат. 1927-жылы Ленин жөнүндө деген ырлар жыйнагы жарык көрөт. Ага кирген ырлар кошок түрүндө жазылган. 1937-жылы Кандуу жылдар романынын 1-бөлүгүн, 1947-жылы 2-бөлүгүн Таң алдында деген ат менен жарыкка чыгарды. Романда кыргыз элинин турмушу 1916-жылдагы көтөрүлүштү баяндаган. Таң алдында романы 1967-жылы Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлыкты алат. Ата мекендик согуш учурунда Алы Токомбаевдин поэтикалык сөздөрү жалпы элдин фашисттерге каршы күрөшүүсүнүн терең чагылдырган ырларды терең жаратат. Алы Токомбаев, Лермонтов, Некрасов, Шевченко, Маяковский, Шиллер, Абай жана башка көптөгөн поэтикалык чыгармаларын кыргызчага которот. Алы Токомбаев Кыргыз СССРинин Фрунзе шаарында 1988-жылы бул дүйнөдөн кайтыш болот жана анын сөөгү Ала Арча көрүстөнүнө коюлган.